Жанар мырза, келдіңіз. Урматтуу депутаттар, барыңыздарга чоң рахмат. 5 минут беріледі. Рахмат. Менің комиссияға суроом жок, бирок бир пикир айтайын деп атам. Мен Атамбаев президент болуп турганда, ал күчүндө турганда бардык каталарын бетин айткам. Бирок азыр ал президент эмес, күчүн жоготкон. Азыр жыгылганды баса калып деп келесем, жеке мен үчүн мындай жигиттикке жатпайт. Баарыңыздар үчүн жооп бере албайм, бирок мен өзүм ошентип ойлойм. Мен айтайын деген башка маселе, биздин өлкөдө Кыргызстанда болуп аткан бардык мыйзамсыз иштерде парламент чечүүчү учурда ушундай чогулуп, бир муштумдай түйүлүп, адилетсиздикке каршы күрөшсөк, ушуга окшогон окуялар болбойт эле. Дайыма өз учурунда, өз кезегинде парламент чогулуп, мына азыркы Атамбаевка жасап аткан чабуулду бардык органдарга, бардык мыйзамсыз иштерге жасашыбыз керек. Ошондо биз өзүбүздүн накта эл өкүлчүлүк миссиябызды аткарган болобуз. Мына комиссиянын бүтүмүндө жүрөт журналисттерге болгон куугунтук. Азаттыкка 20 миллион айып салган, Занозага 10 миллион, Нарын айыптын карыган апасы менен жашаган үйүн арестке койгон. Ошол учурда биз айтып, ошол жөө жүрүшкө чыкканбыз. Мына Каныбек Капаевич, Алмамбет Насырканович болуп, ошондой маселелерди биз өз учурунда карашыбыз керек. Алмазбек Атамбаев президент болуп турду. А Батукаевдин чыгарылганына качан? Бирок ушул трибунадан, ушул парламенттин ал президент болуп турган учурда Батукаевдин маселесин карап, өзүн ушул жерге чакырып биз сурак алсак болмок. Бирок ал азыр жок. Эми айтайын дегеним, Шамил Атаканов көрсөтмө берди деп атабыз. Урматтуу депутаттар, буга чейин орусиялык бир шылуундун азыр түрмөдө жатат. Маевскийдин көрсөтмөсү менен, жөн эле көрсөтмөсү менен коомдук ишмер, белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевди камакка алды. Эми Шамил Атаканов дагы бирөөсү чыгат көрсөтмө берип, бул бизге өтө жаман президент түзүлүп калышы мүмкүн. Бул өтө жаман өнөкөткө алып келет кийин. Бирөөңүздү айтсаңыз, бирөөңүздү камап, бул айтты деп муну камай берсек, бул жалпы система үчүн. Биз эми азыр Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду, мынтип койду деген ал өзүнчө маселе, бирок биз системдик маселеде алганда ушул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтып атам мен. Биз азыр дагы коом өзгөчө парламентке сын абдан күчөдү. Любой бийлик менен иштеше берем деген саясатчылардан эл кадимкидей жийиркенип калды. Эгерде биз азыр президент Сооронбай Шариповичке жардам беребиз, анын ушунда бир жакшы иштер жасалсын десек, биз ал кишиге азыр өз убагында анча-мынча кемчиликтерди айтып турушубуз керек. Кыргыз коомуна эң чоң проблема болуп аткан. Мына Алмазбек Атамбаевди азыр айыптап атасыңар, саясий көп мындай бир дайындоолор жасаган деп. Шопурларын, жан сакчыларын, өзүнүн жакын адамдарын чоң кызматтарга дайындаганын билебиз. Мына менин кесиптешим журналист Абдил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары, эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Абдил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан, урматтуу депутаттар, мына соттор боюнча дагы, азыр дагы президенттин сотторду өзгөртөм деген, реформа кылам деген аракеттери, чынын айтканда, соттор тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан көп ишке ашпай атат. Соттор өзгөргөн жок. Ошол бойдон. Мына 80-деги ата-энесин карактады деп, оор кылмыштарга айыпталып жаткан, буга чейин биз бир канча рет көтөргөнбүз. Канжар Кадралиев дегенди кече мына сот жаза мөөнөтүн кыскартып, сен эркиндикте ойноп күлүп жүрө бер деп чечим чыгарып койду. Эми ушундай учурлар болуп атат да. Ошон үчүн азыр ар бир сөздө спикерибиз Дастан Артисбекович баш болуп, айрым фракция лидерлери ушул жерге чыгып сүйлөгөнүңөрдө Атамбаев саясий куугунтуктарга жол берген, саясий репрессия кылган деп айтып өттүк баарыбыз.
Мұны ушул жогорку кеңеште, парламентте бакыйган депутаттар барыңар айттыңар, саясий репрессия кылган убагында деп. Эгерде саясий репрессия кылса, ошол убактагы башка оппозиционер Өмүрбек Текебаевди азыр бошотуш керек да. Ошондо биз тааныйбыз да, саясий репрессия кылыптыр Атамбаев, чын эле күнөө кетириптир деп. Рахмат. 10 секунд. Бардык адилетсиз окуяда, урматтуу депутаттар, баарыбыз убагында бир муштумдай чогулуп парламентте курч маселелерди карап турушубуз керек деп ойлойм. Рахмат.